Штама берип атасыздар, кылмыштын курамы бар деп эсептейсиздерби сиздер депутаттар? Курамы бар деп уже кылмыш козголгон билесиздер. Ал боюнча эки адам азыркы учурда башкарууга чыгасы тандалганын билесиздер. Ал ушул кылмыш иши боюнча алкагында депутаттын тиешеси бар экендиги аныкталгандыгына байланыштуу материал, депутатка байланыштуу материал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Азыркы учурда башкы прокуратура Кыргызстан Жогорку Кеңешине атайын сунуш менен кайрылдык. Анткени баарыңыздар белгилүү болгондой, депутаттык иммунитети бар. Биз Жогорку Кеңештин депутаттын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылалы. Ошол себептен азыркы учурда сунуш келтирилди. Сунушка комитет кандай азыр? Эмне чечим? Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин Кыргыз Республика Жогорку Кеңешинин регламентинин талабына ылайык алар комиссия түзүштү. Комиссия түзүлүп, комиссиянын жыйынтыгы пленардык заседанияга алып чыгыш керек. Ошол жактан депутаттар чечишет. Комиссиянын отуруму боюнча бир период барбы мындай? 1 ай, 2 ай, 3 ай? Өздөрү чечишет, ал регламентке ылайык. Иш кайсы стадияда турат ушул ишти тергөө? Аслында негизги иш тергелип атат. Негизги иш тергелип, тергөө аракеттери жүрөт. Ал боюнча баарыңыздар билесиздер. Жабырлануучу деп табылган, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Эки айыпкер бар экен. Мындан башка эки айыпкер боюнча башкарууга чыгасы тандалып, аларга айыптар угузулду. Тергөө жүргүзүп атат, тергөө аракети. Кармалгандар кайра бошотулду же башкарууга чыгасы кандай тандалды? Өзүңүздөр билесиңер, экөө кармалды, анан эми сот тарабынан чечилет алар. Түшүнүктүү. Ошондо бул иште канча адам айыптуу болуп атат? Үчөө депутат менен ошо үчөө? Кылмыш иштин фабуласына ылайык 6-7 адам деп айтылган экен. Эми анын баардыгы тергөөнүн жыйынтыгында аныкталат, билесиздер, териштирүү менен, тергөөнүн жыйынтыгында сураштыруу, сурак кылуу менен, тергөөнүн аракеттери менен канча адам катышы бар деген ошол тергөөнүн жыйынтыгында аныкталат. Тараптар элдеше элекпи азыр? Анысын мен билбейт, тергөө. Сиздин представлениеде беспричинно